Hurmatli Sadir Nurko'joyevich. Бүгін Ош шаарында акчасын, үйүн, машинасын Махидилихан Эргашевага алдырып койдук деген жарандар президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Алар Ош шаардык соту шектүүнү үй камагына чыгарганына наразычылык билдиришүүдө. Чогулгандар айыпталуучунун айынан ондогон адамдар жабыр тартып, ызы-чуу, коркутуулар токтоо эгелерин ачыкташууда. Birovlarni pasportini olib, jasalma dokument jasab, жерди birdan olib sotib o'sha qilib yuradi. Qizilqishlar ilikomizda mendan boshqa juda ko'p jabr qilgan ko'p. Shu yerlari sotgan o'z ko'rsatam, если bu inventarizatsiya bo'lsa, buni men shu inventarizatsiya qilishinglar so'rayman shu Qizilqishlar ilikomini. Keladi, uyda bo'shat, sinos qiladi, visileni qilaman dedi. Nega siz shunday qildi? Bu yerda uy bloklarni jadatdi-da, shu 9 yildan beri shunday qilyapti. 13 nevaram, 4 chevaram bor, 65 ga kelgan pensioner odamni meni quvalab ursa. Bolamni uyga bostirib kirib ursa, mizamni kim qo'rqaydi? Mana shaharga prokuror keldi. Malades, obisga keldi. Biz kirdik shulardan ichiga. Kirib, priyom qilyapti. O'rnidan turyapti, asaqal chechamiz deyapti. Chechamiz, chechdi. Sotga o'tadi, endi sot. Tezga bu yoqqa sot olmayapti. Militsiyani ishini jo'qqa chiqaryapti, prokurorning ishini jo'qqa chiqaryapti. Jabrlanuvchilarning ishini jo'qqa chiqar. Bitta mashinlikda qamam, hurmatli prezident, hurmatli Kamchibek Tashiyev, biz kimga boramiz? Bizni atamiz, yurtimiz boshchisi. Sizlarga boradi ekanmizda. Net sazon bo'ldi. Rotani kunida 2 sazon qildi. Ularga zakon bor, bu yerda zakon yo'qmi? Мынтип көз жашын төккөн Мамира Турсунова 90 жаштагы атасынын үйүн Эргашева жасалма документ жасатып, тартып алганын билдирет. Өз үйүнөн куулуп жаткан үй бүлө 14 жылдан бери акыйкат таппай келерин айтууда. Bu yerde 2008 yıl bergen. Aşında bir yerde nalagil tola oturuppan. Bildim ben sagan ben de beni uzdiyam öge var. Hakimiyetler hammasi biladi. Nega borsam to'xtam menga chiqargan kimsa ularga yo'q, yerni naligini to'lagan yo'q, yerni pulini to'lagan yo'q, akta to'lagan, go'risiga hammasiga kvitansiya olganman. Ularda yo'q. Tepasidan falshifka dokument olib shuna qilib, dokument olib to'polon qilib keladi. O'sha mahaldan beri Махидилихан Эргашеванын айынан үйдө тынчтык болбой калды. Биздин үйгө жөнөтпөгөн адамы калбады. Атам болсо 90го чыккан. Карлыкта соттон сотко каттап жүрөт. Колхозда иштеген үчүн берилген жерди үйүбүз менен талашып жатат. 12-13 жылдан бери кайрылбаган жерибиз калбады. Общий суммасы Азбир Сулейманова Айнураныкы $45,000, Мамарзаев Аятулланыкы $13,000, дагы так Буажарженики аныкы $8,000 и Хуршида Умарова аныкы $25,000. Анда общий жалпы санына где-то $100,000 ашып болуп калат. Сулейманова Айнураны булар мындай кылышат. Бул квартира боюнча мошенничество кылат. Сулейманова Айнура бул квартира саттым деп, бирок башка бир адамга өткөзүп коет мунунча. То есть бир квартираны 2 адамга өткөзүп коет. Умаров Хуршидадан бул алтын алып, $25,000 алтынды буюмду алып бербей коет. Сатыпчы башка жакачы. Мамарзаев Аятулла боюнча бул машина боюнча. Грузиядан келген машинаны Аятулладан машина алып, мошенничество кылып, подделка документ кылып башка бир адамга сатып берет. Вот уже Буажарженики ал $8,000 бир акча алып алган да, анданчы нак акча алып, ага бербей коет. Ал ошондой. Бул только биз баягы биле турган иштер, баягы сотто болгон. А так башка жарымчылар аябай көп. Айыпкер ушул жылдын 23-августунда үй камагына чыгарылган. Буга анын ден соолугу начарлаганы жана жашы жетелек баласы бар экендигин негиз келтиришет. 53-чү мекемеде жатып, кант диабетине чалдыгып, учурда ооруп жаткандыгын, ошондой эле карамагында жашы жетелек балдары бардыгын, туруктуу жашаган дареги бардыгын көрсөтүп, соттон бөгөт коюу чарасынын түрүн үй камак түрүнө өзгөртүп берүүнү суранган. Сот ошол жагдайларды эске алып, ушул жылдын 23-августунда токтом чыгарды. Үй камагын өзгөртүү боюнча сот залынан камактан бошотуп айыпкерди. Бул боюнча прокуратура тарап жана жабырлануучу тараптар нааразы болуп бизге Ош областык сотунун апелляциялык даттануу менен кайрылган. Учурда азыр материал бөлүнүп бизге келди.
Шектелип жаткан жаран менен байланышканыбызда биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Махидилихан Эргашева буга чейинки берген маалыматында өзүнө коюлуп жаткан айыптарды четке каккан. Ал уюшкан топ мага карата жала жаап жатат деп эсептейт. Жерде турган топларды битасында $10.000 менден карзы бар. Банктан чыгарган кагазларым бар сенин. Яна битасы жабырлануучу эмес, мен жабырлануучуман. Мени үйүмгө кызыл китабым бар, апызым бар. Мени чекимге Tilkemge, үй сауаgan. Бейле кетсек, алдамчылыкта айыпталып жаткан Махидилихан Эргашева Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылынын тургуну. Ага карата Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө 8 арыз келип түшкөн. Анын ичинен 2 сотко кетип, бирөөсү кыскартылган. Эргашевага бейбаштык беренеси менен айып тагылгандыгы Ош облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдалды. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.